Тилекке каршы өлкөбүздүн тарыхында бир нече аттуу баштуу саясатчылар камакка алынган учурлар болду. Баары тең мыйзамга баш ийип, тергөөгө келип, сот өкүмүнө баш ийишкен. Ал эми Атамбаев жеке керт башын ойлоп, тергөөгө баргандан баш тартты. Элди, жарандарды курмандыкка алып баруудан да кайткан жок. Урматтуу мекендештерим, өлкөбүздө тынчтыкты, коомдогу коопсуздукту, элибиздин тынч жашоосун сактайбыз. Бизнестин корголушун, жеке менчиктин кол тийбестигин камсыз кылабыз. Жарандарыбыз, элибиз кабатыр болбогула. Мамлекеттик бийликке, мыйзамга ишенгиле. Бардык саясий күчтөр биримдикте чогуу бололу. Коомдун ынтымагын, элдин тынчтыгын баарынан жогору баалап, сабырдуу бололу.